Бул видео жергиликтүү бийлик жана тиешелүү кызматтын адистери аны менен бирге Ош шаардык санэпид көзөмөлдөө борборунун жетекчиси биргеликте шаардагы Актан бала бакчасын текшерип жүрүшкөн. Текшерүүгө барган топ интернет колдонуучуларынын сынына кабылды. Анда Ош шаардык санэпид көзөмөлдөө борборунун жетекчиси бала бакчадагы кызматкерлерге кыйкырып жатканын, өтө аша чапкандык катары баалап жатышат. Завхоз тамак ашка киришпейт. Сиз канча свечный масло алып туруп коштуңуз ошо 4 бара мамы ташаган. Атайын белгісі болуш керек па? Маркировкасы. Қана мен қайтам берем, сіз сияқпен жүрген жерден алып шықтыңыз ғой жер. Ошо жер болсын. Қана бұның маркировкасы азып, өлчей тұрған деп. Бұның граммы қанша, бұл граммы өте шығып кетеді тұрады. Анан кейін өлчейсіз. Анан 4 барамды алдым деп тұрып, сіз журналға қол қоясыз. Бул видео интернетке чыгаары менен ачуу пикирлер айтылды. Апей, мына сез кантет өзүнүн аябай кетип турго, өздөрүчү өтө бардак, коррупция. Ажатканалары ужас просто. Башка ишиңер жокпу силердин? Уят. Сез тазалык тартип биринчи өзүңөрдөн болсун. Бети жок акмактар десе, нервти чыгарасыңар да иштемиш болуп көрүнүп. Өзүңөрдүн артыңарды тазалап алгыла, сездин псевдоработники. Буга чейин сез эшек такалап жүрдүбү? Качан арыз түшкөндө текшеримиш болуп калбай? Активисттердин пикиринде тиешелүү мекеме жетекчилеринин бала бакчалардын абалын, тамак ашын текшерүүгө алганы жакшы көрүнүш. Ошол эле учурда санэпид көзөмөлдөө борборунун жетекчиси мамлекеттик кызматкер экенин унутуп, бала бакча кызматкерлерине эмоция калтырып, кыйкырып сүйлөгөндөрү бул терс көрүнүш. Буга улай эле өздөрү талапка жооп бербеген формада текшерүүгө барып, кызматкерлерден форманы талап кылууга укугу жок экенин дагы кошумчалашат. Эң бул жерде өтө баса белгилеп айтып кетчү нерсе, эми ошол жерде негизи ошол СЭС кызматкеринин жетекчиси ошол алгач өзүнөн баштабай башка ошол бала бакчанын кызматкерлерине талап одоно сүйлөп атканы биринчи кезекте өзүнүн ошол кийген формалары, жүрүм туруму, сүйлөгөн этикасы өзүнө бир талапка жооп бербейт да. Анан башта өзүнөн баштап туруп, анан кийин башка тармактагы адамдардан талап кылса жакшы болмок. Ал эми дарыгерлер дагы санэпид кызматкерлери өздөрү тазалык жана ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуучу иштерди алып барганы менен алар өздөрүнүн милдеттерин так билишпейт. Анткени башкаларга үлгү болчу дал ушундай кесиптин ээлери өздөрү толук маалымат менен кабары жок. Текшерүүгө формасыз барып алышат. Текшерүүгө барарда алгач өзү үлгү болуп, формада жана текшерүүгө кандай максатта барганын билип аныктап алышы зарыл. Орчундуу маселе мына санэпидстанциядагы мен бир нече сотрудниктерин тааныймын. Көбүнчө амбицияга алдырган адамдар. Көбүнчөсү медик эмес, текшерип аткандар. Медицинага абсолютно тиешеси жок, биологдор бар. Ошолор текшерип, анан мына ушул мекемени имаратын карайтып аткандар бар да. Негизи руководствосу туура эле иш чара алып барып атат. Текшериш керек. Мынандай бала бакчаны, общепитти, кандай нелер даярдалып атат, кандай нормалар сакталып атат. Санпин деген бар да, булардачы санитарный правила и нормы дегенчи. Ошонун өзүнүн специальный иш чаралары жана жазылган норма, нормативдер бар. Ошо кандай аткарылып атат. Анан ошого кире элек туруп эле баягы мекеменин ээлери менен чыр чатакка айлантырып жүрүшөт дагы. Негизги иш экинчи планда калып кетип, бул жакта эмоциональный напряжение алып келип атышат да сотрудниктери. Бул боюнча мен билбейт экенмин, руководствосу кабардарбы же кабардар эмеспи. Андай сотрудниктери бир-эки жолу дагы биздин больницаларга келген учурлар болгон. Өздөрү чачтары саксайып дегендечи, грубо айтсам, кечирип койсун, өздөрү буттары лай мезгилдер болгон. Анан өздөрү мындай пример катары болуш керек да. Бир жер текшерип аткандачы, чөткө билиш керек. Керкилер келип алат, жөн эле урушкан эле келгендер болот. Эмоция менен текшерүүгө барган жетекчи биздин телетоп маалымат алганы барганда ал бала бакчаны текшерүү тууралуу кабардар болбогонун айтып, ишендирүүгө аракет кылды. Кабары жок болгон үчүн дагы талапка жооп бербеген формада барып алдым дейт. Ошол жерге барганда арыздануучу элдер келип настаивать этип туруп алды. Ушундай киресиз, тигини көрүп бересиз. Кухнянын ишин кирип көрүп бересиз деп. Ал жерде эч кандай биз мындай даярданып, же болбосо чепчик кийип, башка кийип, именно ошол кухняны текшеребиз деген ойдо барган эмес болчук. Ошол Дамир деген родительдин сиз кирип көрүп бересиз, сүткө суу кошуп койду деген эмеси менен капысынан кирип бардык. Ошон үчүн биринчиден мен ушул жерде действительно чепчигим болбой калды, шашыш болуп. Эгерде план ой болгондо, ошондой кийимдери менен баарын көтөрүп барышат. Ал эми жергиликтүү бийлик санэпид
Санепит көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин маалыматын четке кагып, бала бакчаларды атайын пландык текшерүүнүн натыйжасында аткарылып жатканын айтат. Ар бир текшерүүдөн тиешелүү тармактын адистери 1-2 күн алдын ала кабардар болорундагы баса белгиледи. Мындан ары бала бакчаларга жана тиешелүү адистерге текшерүүлөр күчөтүлөт. Туура эмес, бул пландуу түрдө график менен коюлган текшерүү. Бул жерде атайын ушул өзүнүн служба, уполномоченный службалар бар да. Жалпысынан мен ал бала бакчаларды биринчи жолу барып атам, көрүп атам, ишмердүүлүгү менен негизи эле кайсы жерде көйгөйлөрү менен атайын эле барып баса калып текшерип же башка бир кантип издөө эмес. Бул жерде жалпысынан кандай көйгөйлөр барып, кандай жардамдар керек, негизи эле ал эми атайын кызматтар өзүнүн ишин жүргүздү ал жерде. Себеби ошол арыздардын түшкөн негизинде, ата энелердин кайрылууларынын негизинде жанагы акча чогултуу деген маселелер бар. Ошолордун жалпы эле кароо максатында барылган да. Эске салсак, 2021-жылы жергиликтүү бийлик тарабынан мектептеги окуучулардын тамак ашы текшерүүгө алынган болсо, быйыл бала бакчалар текшерүүгө алынды. Текшерүүнүн натыйжасына ылайык чара көрүлөрү маалымдалды. Айымкан Исрал кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.